Кутмандуу кечиңиздер менен Түз эфирде күндөмий маалыматтык программасынын толукталган чыгарылышы. Студияда мен Адина Байышбекова, саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышыңыздар. Балыкчыдагы аскер кызматкерлеринин айлыгын жеп алгандарга иш козголду. Айыпталып жаткандар айлыктан баш аягы канча акча кармап калышкан. Башкы прокуратура 2010 жылдагы июнь когалаңына байланыштуу козголгон кылмыш ишин тергөө уланып жатканын билдирди. Бүгүнкүгө чейин бул боюнча 15 адам сурак берди. Айыл чарба министрлиги үстүбүздөгү жылдын 21 апрелине чейин айыл чарба багытына берилген насыя боюнча маалымат таратты. Чернобыль апатына 36 жыл. Жалал-Абад шаарында митинг реквием өттү. Президент Садыр Жапаров бүгүн 26 апрелде жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министри Динара Кутманованы кабыл алды. Жолугушууда мекеме тарабынан аткарылып жаткан иштердин негизги багыттары жаратылышты коргоо жана жер казынасын пайдалануу тармагында, анын ичинде Кыргызстандын акыркы 1,5 жыл ичиндеги жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл маселелери боюнча жетишкендиктерди тууралуу маалымат берилди. Кыргызстан бүгүнкү күнгө чейин климаттык амбицияларын сезилерлик алдыга жылдырды. 2020 жылдын ноябрынан тартып жаратылышты коргоо мекемесинин артыкчылыктуу багытынын бири азыркы замандын глобалдык көйгөйү болгон климаттык күн тартиби аныкталган. Жолугушуунун жыйынтыгында президент Садыр Жапаров жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Динара Кутмановага Жашыл Мурас программасын сапаттуу жана өз убагында ишке ашырууну активдештирүү, климаттык инвестиция жана өлкөнүн кендерин иштетүүгө мамлекеттин өчтүк катышуусу маселелерин чечүү боюнча ишти тездетүүнү тапшырды. Былтыркы Глазгога барганда ошо жада 10 миллиард долларды 2030 жылга чейин ошо чечиш үчүн 10 миллиард доллар керек деп ошо жерде айтылды эле. Биз ошонун баарын эсептеп, эсеп кысабын чыгарып, эми ошо проекттерди эл аралык донорлорго сунуштап, ошо инвестицияны алып келишибиз керек. Экинчи, ушу жана быйылкы жыл экосистемаларды коргоо, анан климат боюнча ушу жыл болгон үчүн жана Жашыл Мурас программа боюнча жанагы 70 миллионду 30 жылга чейин баары ишке ашсын деген ошого маани берилди да, дагы тапшырма берилди. Башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгы тарабынан 2010 жылдын май-июнь окуяларында Жалал-Абад шаарындагы өзбек диаспорасынын лидери Кадыржан Батыровдун Кыргыз Республикасынын аймагынан тоскоолдуксуз чыгып кетүү фактысы боюнча тергөө иши уланууда. Ага бүгүнкү күндө кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча бир катар адамдар суракка чакыртылууда. Алардын катарында УКМКнын төрагасы Камчы Бекташиев да башкы прокуратурага күбө катары сурак бергени маалым. Мекеме мунун жыйынтыгы менен тийиштүү кызмат адамдарынын аракеттерине юридикалык баа берилерин билдирүүдө. Бул тууралуу кененирээк Асель Сыздыкованын материалында. Башкы прокуратурада 2010 жылдын май-июнь окуяларында Жалал-Абад шаарындагы өзбек диаспорасынын лидери Кадыржан Батыровдун Кыргызстандын аймагынан тоскоолдуксуз чыгып кетүү фактысы боюнча кылмыш иши иликтенүүдө. Учурда тергөө башкармалыгына кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча бир катар адамдар суракка чакыртылып, тиешелүү тергөө амалдары улантылууда. Анын жыйынтыгы менен тийиштүү кызмат адамдарынын аракеттерине юридикалык баа берүү менен мыйзам чегинде чечим кабыл алынары маалымдалат. Аталган кылмыштын алкагында Жалал-Абад областык мамлекеттик администрациясынын мурдагы башчысы губернатор Бектур Асанов, Кыргыз Республикасынын улуттук өкмөтүнүн мүчөлөрү Өмүрбек Текебаев, Азимбек Бекназаров, ошол учурдагы Кыргыз Республикасынын укуктук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев, апрель-июнь окуялары боюнча Кыргыз Республикасынын жооптук кеңешинин убактылуу комиссиясынын төрагасы Токон Мамытов, Азимбек Бекназаровдун уулу Руслан Бекназаров, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин ошол учурдагы биринчи орун басары Бакыт Алымбеков, Ички иштер министринин орун басары Сүйүн Омурзаков, Ош шаарынын мурдагы мэри Мелис Мырзакматов, Кыргыз Республикасынын улуттук өкмөтүнүн ошол учурдагы аппарат башчысы Эмил Каптагаев, Кыргыз Республикасынын мурдагы коргоо министри Исмаил Исаков, Жалал-Абад областтык администрациясынын губернаторунун ошол учурдагы орун басары Жумагүл Эгембердиева, Жалал-Абад шаарынын ошол учурдагы мэринин милдетин аткаруучу Максатбек Жээнбеков, Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Жалал-Абад областы боюнча башкармалыгынын мурдагы башчысы Жаныбек Жорубаев жана
Аталган комитеттин учурдагы төрагасы Камчыбек Ташиевдер күбө катары суралышты. Кече 25 апрелде Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетин төрагасы Камчыбек Ташиев башкы прокуратурага 2010 жылдагы июнь коогасына байланыштуу күбө катары суракка барган. Ал башкы көзөмөлдөөчү органдан чыккандан кийин журналисттердин суроосуна жооп берген. И я дал свои показания. Я знаю, что там... Июнь окуялары боюнча козголгон кылмыш ишинин негизинде суракка чакыртышкан. Мен көрсөтмө бердим. Иликтөө иши кандай жүрүп жаткандыгын билбейм. Мага маалым болгон нерсени айтып бердим. Мамлекеттик жана депутаттык комиссиянын корутундусунда негизги күнөө убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүндө экени айтылган. Убактылуу өкмөт түштүктөгү таасирин сактап калуу үчүн жергиликтүү сепаратисттерди колдоп, алардын мүмкүнчүлүктөрүн колдонгусу келген. Анын натыйжасында ушундай улут аралык кагылышуу келип чыккан. Депутатская комиссия была. Там четко было определено, что основная вина лежит на членов Временного правительства. Бейле кетсек, 2010 жылдагы кандуу окуяга быйыл туура 12 жыл болду. 400дөн ашык адамдын өмүрүн алган июнь коогалаңын андан жабыр тарткандар азыркыда эстешет. Жакындарын жоготкондор калабадагы кылмыштарга айыптуулар дагы деле жазага тартылбай жатканына нааразы. Мындан улам алар июнь окуясын иликтөөнү аягына чыгарууну суранышат. Камчы Кыдыршаевичтин ушул жасап аткан иштерине баарыбыз ыраазыбыз. Себеби өлгөндөрдүн атынан эч кандай бир 5 эле 6 эле адамдын күнөөкөрү табылбаса, башкасы табылбай эле жабылуу казан жабылуу боюнча эле калган болчу. Биз дагы ушул Ош окуясынын аягына чыгышын, күнөөлүү табылышын каалайт элек. Бизге эл журттун алдына ушулар күнөөлүү деп, ушулар ушундай болуп күнөө тарткан деп, ушулар күнөөлүү, ушулар баштаган деген тиянакка келсе биз үчүн өтө жакшы болот. Бир заматта балдарыңдын бардыгын жоготуп коюш биз үчүн өтө кыйын. Жүрөгүбүз канады, мына азыр да канап турат. Биздики эч качан орду толгус жоготуу. Биз үйгө дагы, акчага дагы биз балдарыбызды такыр алмаштырбайт. Бул булар тарыхта кыргыз элине ушунча элге артында калган жетимдерден бери ушу жооп бериш керек булар. Алар балдардын каны койбойт баары бир. Кан деген ушундай. Күйүтүбүздү кошо тартып, кошо күйгүп, ушинтип чуркап жүрөт. Ошого жараша ошол иштери ийгиликтүү болушу биздин балдарыбызды өлтүргөндөрдүн аягына чыгып берсе дейбиз. Кармалганын кармап, жазага тартып берсе дейбиз. Колдоо көрсөткөн ким деген вопросту шу бизге чейин эч ким айтпайт да. Буларды ким сыртка чыгарып жиберди, колдоп, ким буларды жол көрсөтүп бияка чыгарып берди. Азыр бардыгы ошо кылмышкерлер азыр качып жүрүшөт да. Туура айттымбы? Эч бири жаза колдонгон жок. Эми июнь окуясына мына мен билемин Инамжан Абдырасулов сепаратисттер, Кадыр Батыров, Салахиддинов, Караматхан деген бир 10 чакты сепаратист шул өзбек улутуну алдына коюп, өздөрүнүн иш максаттарын аткарам деген bir uyum болгон. Лидерлер да булар. Өзбек улуттук ушундай бир лидерлер чыгып, буларга алдын алып коёсо болот болчу убактылуу өкмөт. Эмне үчүн? Себеби булардын митингдери уюштурулуп, өздөрүчө топ-топ болуп, баягы улуттар биригишип, өздөрүнүн баягы шарттарын айтып, убактылуу өкмөткө айтып жүргөндө, ошондо эле бүтүрүп койсо болот эле да, ошондо миңдеген адам өлмөгөн эмес. Расмий маалыматтарга караганда, июнь окуясына байланыштуу 2010 жылы 5646 кылмыш иши козголгон. Алардын көпчүлүгү талап тоноо, урдоо, карактоо, бирөөнүн мүлкүнө зыян келтирүү, өрттөө, зордуктоо жана адам өлтүрүү сыяктуу оор кылмыштар. Бирок жалпы көрсөткүчтү алганда бул кылмыш иштеринин дээрлик 70%-нын бети ачылбай калганы айтылып келет. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош шаары. Жалпы өлкө боюнча биз кызматка келгенден бери 3106 гектар жерди мамлекеттин эсебине кайтардык. Мындай пикирин президент Садыр Жапаров кабар агенттигине берген маегинде билдирди. Ал белгилегендей, мамлекет ичинде ансызда миңдеген жерлер сатылып, салынып, менчиктелип кеткен. Эми азыр курулуш курула элек жерлердин баарын мамлекеттин пайдасына кайтарып алынып жаткандыгын айтты. Бул боюнча эксперттер да пикирлерин билдирип, көрүнүктүү кадам катары ысбатташта. Кененирээк кабарчыбыз баяндайт.
Жалпы өлкө боюнча биз кызматка келгенден бери 3106 гектар жерди мамлекеттин эсебине кайтардык. Мындай пикирин президент Садыр Жапаров Кабар мамлекеттик агенттигине берген маегинде билдирди. Анын айтымында 2021 жылы 1124 гектар, ал эми ушул жылдын 4 айында 1982 гектар жер тилкеси мамлекетке кайтарылган. Бул башкы прокуратуранын иши. Ал эми УКМК 146 гектарга жакын жер тилкесин кайтарды. Илгертен бери ушул мамлекеттин жерлери бекер эле таратылып кеткен экен. Болгондо да чириген байларга бекер берилген. Биз алардын баарын мамлекеттин менчигине кайтарып жатабыз. Анан алар кантип бизди жакшы көрсүн. Жалданбай иликтегич журналисттерди жалдап алышып, жамандатып, элдин пикирин башка нукка бургусу келип жатат. Биз алдыга койгон максаттарыбыздан тайбайбыз. Жакшы иштерди жасап, алдыга жыла беребиз. Тарых жана келечек муун биздин бизге өз басым берет. Кайтарылган жерде мыйзамсыз сатылып жана приватташтырылып кеткен республиканын ар бир аймагындагы жерлер бар. Прокурорлордун кийлигишүүсү менен мамлекетке келтирилген 7 миллиард 13 миллион 544 миң сом зыян толугу менен өндүрүлгөн. Бул жалпы көзөмөл иретиндеги жана кылмыштардын тергөө учурунда өндүрүлгөн суммалар. Аталган өндүрүлгөн зыяндардын ичинен 2 миллиард 32 миллион 842 миң сом акчалай, калган 4 миллиард 980 миллион 700 миң сом натуралдык түрдө өндүрүлгөн. Булар мыйзамсыз сатылып жана приватташтырылып кеткен республиканын аймагындагы жер участоктор, башкача айтканда 3095 гектар айыл чарба, калктуу конуштар, жайыт багытындагы жерлер жана 24 социалдык объектилер кайтарылган. Эксперттер мындай аракеттерди өлкөнүн эгемендүүлүк тарыхындагы алгылыктуу кадам катары сыпатташты. Мындай жер басып жөн гана үй салып койбостон, жөн гана бир байманаптын же бир чиновниктин кызычылыгы үчүн өтүп кетпестен карапайым же болбосо кыргыз мамлекетибиздин жарандары үчүн, мекендештер үчүн колдоно турган бир чоң мекеме үйлөрдү курушубуз керек да, канча бир жылдык ипотекалык үйлөрдү берсек болот. Мисалы 10-15 конуштагы жашап аткан адамдар бүгүнкү күндө биз бир гана конушка батырып кое турган мүмкүнчүлүктөр бар эле. Ошондой кылып берсе карапайым эл кыйналбайт болчу. Ошондуктан бүгүнкү күндө президент Садыр Нуркожоевичтин ушу жер боюнча кылып аткан реформасы абдан жакшы. Буну бир эле баягы Бишкек шаарынын тегерени эмес, буну айыл аймактагы жерлерден башташ керек деп ойлойм. Мыйзамсыз берилип же сатылып кеткен жерлер мамлекетке кайтарылып эл үчүн пайдаланганы жакшы. Андыктан тургундар буга оң пикирлерин билдиришти. Жерлердин баарысын менчиктештирип алса, аны кайра элге алып туруп керегине жаратып пайдаланганга эң туура эле чечим. Конечно. Жокторго берген жакшы да, азадын баары азаздан тийсе жакшы эмеспи? Адилеттүү болот да. Башында шундай кылыш керек эле да, Акаевдин вактында. Берсин элге жакшы кызмат кылып атат президент. Берсин элге, колдойбуз, конечно. Мен ойлойм, бул бир эле Садыр Жапаровго каса иш эмес. Ким болбосун, карапайым элге чын тартып, ошо чын ниеттен, чын жүрөктөн элим үчүн деп күйгөн болсо, обязательно ошол адамды колдош керек. Алишер Асанов, Калыс Өмүралиев, Нурсейит Анаркулов, Регион телеканалы, Бишкек шаары. Балыкчы шаарында эмгектенген аскер кызматкерлеринин айлыгын жеп алгандарга иш козголду. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматы билдирди. Аскер прокуратурасы Балыкчы шаарындагы номер 20636 аскер бөлүгүнө текшерүү жүргүзгөн. Анда документтерди жасоо жолу менен кызматкерлердин айлыгы үчүн мамлекеттик бюджеттен бөлүнгөн акчаны өөнүп алган фактыны таап чыгышкан. Бул ишке айыпталып жаткандар айлыктан баш аягы 900 миң сомдон ашык акча кармап калышкан. Факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 210 беренеси ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу же коротуу, 337 беренеси кызмат абалынан кыянат пайдалануу жана 346 беренеси кызматтык жасалмачылык менен кылмыш иши козголуп, учурда тергөө жүрүп жатат. Элдик президент ар дайым эл менен болуп жасап жаткан иш аракеттерин ичке катпай, кандай маселе болбосун коомчулукка жарыялап турганы дурус. Мына ошондо гана элдин ишеними артып, ар кандай ушак кептерге бөгөт коюлат. Мындай пикирин байкоочулар билдиришүүдө. Алар президент Садыр Жапаров кече берген интервьюсу аркылуу коомчулукта катуу талкууга алынган жана көпчүлүктү кызыктырган суроолорго жоопту чекит койду деп эсептешет жана анда айтылган пикирлерди толугу менен кубатташарын айтышат. Кененирээк кийинки материалда.
Президент Садыр Жапаров мурдагы Ысык көл мейманканасынын ордуна салына баштаган административдик имарат боюнча айтылып жаткан сын пикирлерге карата кабар агенттигине берген маегинде түшүндүрмө берип, анда өлкө башчысы жыргал жашоого көнбөгөнүн, жөнөкөй жерде деле олтуруп алып иштей бере турганын билдирген. Айрым ою бузук адамдар айтып жаткандай, менин отурган жерим укмуш болуш керек, жашаган жерим андан да укмуш болуш керек деп салып жатканым жок. Барыбыз бул дүйнөдөн өтөбүз. Ал эми жасап кеткен иштерибиз, салып кеткен имараттарыбызды келечек муун дайыма эстеп, атыбызды атап жүрүшөт. Имарат салып жатсам, мен аны көрүмө көтөрүп кетпейм. Эл үчүн, келечек муун үчүн калат. Мисалы, Ысык көл гостиницасына административдик здание куруу керек беле. Убагында ушул ак үйдү куруу керек, анда деле Турдак Мусабалиевич айтпайт беле, чыгып тиякта эски здание турат, муну куруу эмне кыласың дебейт белек. Аны эмнеге айтылган эмес? Жакшынакай здание салынды, Бишкек оңдолуп атат деш керек да. Анан кээ бир депутат болгон, депутаттыкка кандидатурасын койгон, саясий партияга мүчө болгон журналисттер муну саясатташтырып атышат. Кичине түшүнүш керек да бир нерсеничи. Оппозиция деселе оппозиция боло бербеш керек. Оппозицияны деле жаман көрбөш керек. Бардык пикирлерди сыйлаш керек. Бирок өкмөттүн ишине кийлигишпегиле да. Мындан тышкары мамлекет башчысы Тажикстан менен чек ара качан чечилет, ак үй салгыча чек араны тосса болбойт беле деген суроолорго төмөндөгүдөй жооп берген. Тажикстан менен чек ара маселеси токтоп калган жок, чечилип келе жатат. 600 километр бүттү, 300 километр калды. Бирок жай жүрүп жатат. 30 жылдан бери чечилбей келген чек ара бир айда эле чечилип калбайт экен да. Чек араны толук бүтпөй туруп, эки жак тең 1 метр жерге тосмо кое албайт. Аны түшүнбөгөн кишилер тосмо койсо болбойт беле деп сүйлөй берет. Бүтөрү менен эки жак тең 1 күн калбай тосмо тарта баштайбыз. Мен айтат элем, чек ара маселеси чечүү үчүн бул эки мамлекеттин ортосундагы келишим болуш керек да. Бул делимитация, демаркация комиссиясы иштегенден кийин анан чечилет да. Бул азыркы учурда кыйын, бул нерсени чечиш кыйын деп. Бирок сабырдуулук менен Кудай буйруса чечилет го деген үмүттөбүз. Садыр Жапаровдун чек арага болгон аракети жакшы. Мен ынандым жана бүгүнкү кечеги айткан сөздөрү эми ошондой эле болсун, элибизде тынчтык болсун. Садыр Жапаров берген маегинде учурда абакта отурган Атамбаев тууралуу да пикирин ачык айтып, ага карата жүргүзүлүп жаткан тергөө иштерине кийлигишпесин. Эгер Атамбаевка карата сот тарабынан адилетсиз чечим чыгарылса, адам укуктарынын кепили катары жеке өзү көзөмөлгө алаарын кошумчалаган. Бизде Кыргызда ушундай. Биздин бала кыйналып калыптыр, түрмөгө түшүп калыптыр деп. Туура, ал баланы да колдош керек. Бирок бала кылмыш кылса да биздин баланы колдойбуз деп айткандары туура эмес да. Аны репрессияны Атамбаев өзү кылбадыбы? Мына ошол эле азыркы президентти кошуп туруп баарын камабадыбы? Депутаттардын бир тобун камады, туурабы? Алар эшикти тепкен жок го. Бывший президент өзүнүн достоинствосу менен эшик тепкилебей жок дегенде мыйзамдуу далилденишин күчтүү адвокаттарды алып акталып чыгып кетти эгер жок болсо. Аны менен катар Жапаров коомчулукту кумтөркениндеги алтындар уурдалып кетет деген ойдон алыс болууга чакырып, алтындын ар бир граммы эсеп-чотто ишенимдүү турарын белгилеген. Мындан тышкары өлкө башчысы оппозициялык кыймылбыз дегендерге көз карашы түз экенин айтып, бирок оппозиция десе эле жеке кызыкчылык үчүн калп маалыматтарды таратып, элди дүрбөтпөш керек деген пикирин айткан. Ушинтип кес чыгып, отчетун берип, эмне жаңылыктар болуп атат, кандай жылыштар болуп атат, өз өнүгүүлөр болуп атат, ошонун баарын элге жеткирип айтып туруш керек да. Антпесе элде тескери уршак таркап кетет. Аны эми оппозициянын өзүнүн орду бар, болуш керек. Бирок ошол эле маалда таптакыр эле аша чаап кетпеш керек да. Бизде аша чаап кетип атпайбызбы? Демократия десе эле сразу тигил пикет митинг чыга коебуз. Биз ортокту табышыбыз керек дагы, бардыгына орто жол менен алдыны көздөй өсүп өнүгүү жолуна түшүшүбүз керек да. Өз кезегинде Садыр Жапаровдун азыркы иш аракеттерине коомчулуктун берген баасын да угуп көрдүк. Президенттин ишмердигине мен өтө жогорку баа берем. Себеби ушунча президентибизди келди биздин эмнебизге, мен билгенден. Бардыгы келип жакшы иштебей, өздөрү үчүн иштеп кетти дагы, бул эл үчүн иштеп атат. Жакшы кылып аткан иштер мен көрүп атпаймынбы? Көчөдө басып жүрөм, көлгө барып атам, жолдор оңдолуп атат, бүт баары. Жакшы нерселер болуп атат.
Muruklar uktali жасты президенттер. Билген алатыге илик жаттарын коёлу. Бул киши деген калыс иштеп атат, сонун иштеп атат. Любой эле кишиге убакыт бериш керек биринчи кезектечи. Ал киши мына 2 жыл болду, 2 жылда жакшы эле көрсөтүктөрдү көрсөтүп атат быйыл. Эл деп чуркап атат, эл деп аракет кылып атат. Асас болсо да бул абдан жардам кылып атат. Анан бул кумтөрдү өзүбүзгө алганы мен үчүн чоң сыймык. Ийгилик каалайм. Эске салсак, президент Садыр Жапаров кече Кабар маалымат агенттигине эксклюзивдүү интервью берип, коомчулукта катуу талкууга алынган жана көпчүлүктү кызыктырган суроолорго жооп берген. Гүлдана Момунова, Алымбек Бектурганов, Регион телеканалы, Бишкек шаары. Ысык көл облустук ички иштер башкармалыгы Ак Суу районундагы үйлөрдүн биринен кызыл китепке кирген ак илбирстин териси жана башы табылганын билдирди. Ак Суу райондук милициясы келип түшкөн маалыматтын негизинде Теплоключенко айылынын 37 жаштагы тургунунун үйүнө тинтүү жүргүзгөн. Анда ак илбирстин териси менен башынан тышкары мыйзамсыз сакталган мылтык да табылган. Сурак учурунда үй ээси бул жандыкты таанышы атып, убактылуу сактай тур деп таштап кеткенин айткан. Анын көрсөтмөсү менен кылмышка шектүү катары Ак Булуң айылынын 48 жаштагы тургуну кармалган. Шектүү күнөөсүн мойнуна алып, илбирсти Ак Суу районундагы сырт кыштоосунан атканын айткан. Жабатта сот аткаруучулар $2000 сурап жатат деген жарандын маселеси чечилди. Бул боюнча Зиягүл Мамытова Регион телеканалына өзү билдирди. Ал 2 жылдан бери сатып алган үйүнөн ижарачыларды чыгара албай сотко кайрылган. Мындан улам бул иш каралбай биздин каналга кайрылган. Жыйынтыгында 1 айга жетпеген убакыт аралыгында маселеси чечилгенин айтып, телеканал жамаатына ыраазычылык билдирди. Ичинен квартиранттар чыкпай атат, выселение кылып бериңиз мага деп алып барып берсем, бул Кожо Ахматов Денислам макул. Biz неме кылып беребиз, выселение кылып беребиз сага деп туруп менден бул акча сурады. Зиягүл Мамытова сот $2000 сурап жатат деген арызын Регион телеканалы аркылуу айтып чыккан. Мындан көп өтпөй жатып эле үйүндө жашап жаткан тургундар чыгарылган. Алып бул үйдү Тыныбекова Назгүл дегенден алганмын, үйдү көрүп алганмын. Бир эмес 2 жолу көрүп алгам. Орозонун күнүндө да турам да мен. Сен кече көрбөй калгансың деп атпайбы выселениеде. Эми сөз деп сүйлөсө боло берет экен да. Мен госрегистрге барып, через госрегистр алып, акчаны 3 күбө менен санап берип $45,000 мен Россияда жүргөм. Зиягүл Мамытова бул үйдү 2020-жылы $45,000 сатып алган. Үйдү өзүнө өткөрүп жашайын деп келген күнү бул үйдө жашаган ижарачылар чыкпай койгондугун айтып сотко кайрылган. Себеби мен 3 күндөн кийин келсем, баягы бала нерде жашап аткан экен 15,000 деп. Анан 15,000 жашабаса, бул жерде үй чоң да. Анан бул жерде 15,000 жашабаса мен жазга чейин жашап турурсун деп алданып калган жерим болду да. Көрсалар биринчи, мен 5-чи казайын пакет дедим. Алар 1-чи казайындар экен да. Бу жерге квартирант болуп эле кирип алган экен аларчы. Ол Тыныбекова деп айтат. Себеби квартирант квартплата алып турган экен. Через Дамком аркылуу алып турган экен да алчы. Анан мага деле ошентиштирип эле мен алдап 3 күндөн кийин киргизбей замокторду алмаштырып мен не тыкылдата бердим эчтеге. Тыкылдасам сен деди соттун чечими менен келесиң берге деди. Анан апай соттун чечими эмне келем? Үй меники болбосо, документ менде болбосо, мен госрегистрден через алып алсам десем соттун чечими. А макул деп анан сотко дагы бердим. Зиягүл Мамытованын 3 кызы бар. Бул үйдү чет өлкөдө мигрант болуп иштеп сатып алган. 2 жылдан бери ар кандай шылтоо менен жылдырылган иш Регион телеканалына кайрылгандан кийин 25 күндө көйгөй чечилгендигин айтып, ыраазычылыгын билдирди. Азыр деле аябай сүйүнтөм, бирок сиздерге чейин мен ишим эч кандай жылган эмес. 1-апрелде кайрылдым. Кече Кудайга шүгүр 25 күндө эле чыгарып беришти. Алар деле 25 күн, себеби сиздерге кайрылгандан 25 күнү бул документтерди текшеришип 25 күн өтүп кетти. Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун 2022-жылдын 10-мартындагы токтому менен Жалал-Абад шаардык сотунун 2021-жылдын 20-августундагы чечими жана облустук соттун 2021-жылдын 28-октябрындагы аныктамасы күчүндө калтырылган. Жалал-Абад шаардык сотунун 2021-жылдын 20-августундагы чечими менен доогердин жоопкерлерди турак жайдан үй бүлө мүчөлөрү менен биргеликте башка турак жай бербестен чыгаруу жөнүндөгү доорузу жана кошумча доорузу канааттандырылган. Жалал-Абад шаарынын Жеңи Жок көчөсүнүн номер 67-үйүнөн жоопкерлерди башка турак жай бербестен үй бүлө мүчөлөрү менен чыгарылсын делинген. Жоопкерлерден орто тош тартипте доогердин пайдасына 700 сом сотко кайрылуу төлөнгөн мамлекеттик алым жана 350 сом соттук чыгым мамлекет пайдасына өндүрүлгөн.
Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, регион. Айыл чарба министрлиги үстүздөгү жылдын 21 апрелине чейин айыл чарба багытына берилген насыя боюнча маалымат таратты. Өсүмдүк өстүрүү категориясына жалпы жонунан 2090 кредит бөлүнүп, анын суммасы 886 миллион 933 миң сомду түзгөн. Мал чарбачылыгы багытына жалпы жонунан 3396 кредит берилип, анын суммасы 1 миллиард 597 миллион 684 миң сомду түзгөн. Агро кайра иштетүү багытына 77 кредит берилип, анын суммасы 121 миллион 860 миң сомду түзгөн. 3 категория боюнча 5046 кредит берилип, жалпы суммасы 2 миллиард 491 миллион 505 миң сомду түздү. Бүгүн 26 апрелде Жогорку Кеңештин укук тартиби, кылмышка жана коррупцияга каршы күрөшүү комитети Кыргызстандагы жол кыймылы жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү демилгесин карап, аны толук четке какты. Мыйзам долбоорунда өлкө аймагына оң рөлдүү унааларды кайра алып келүүгө жана каттоого уруксат берүү маселеси көтөрүлгөн. Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгынын жетекчиси Азамат Исраиловдун маалыматы боюнча, оң рөлдүү унаалар кабылган кырсык 2015 жылы 33,2% түздү. Былтыр 21% болгон. Тагыраагы 6 жылда 12%га азайган. Жол эрежелерине жана талаптарына ылайык оң рөлдүү унааларга тыюуну кайрадан алып салууга, өлкөгө киришине уруксат берүүгө биз каршыбыз, деди Азамат Исраилов. Сунушталган мыйзам долбоорунун концепциясын комитет четке какты. Жалал Абад шаарынын курорт аймагында малжандык багып жаткан жарандарга айып салынып, 2 күн ичинде көчүп кетүү боюнча эскертүү берилди. Ошондой эле кароосуз жүргөн жылкыларда мэриянын санитардык экологиялык инспекциясы тарабынан короого камалып, ээлерине айып пул салынып жатат. Аталган кызматтан билдиришкендей, жыл башынан бери малжандыгын кароосуз калтырган 5 жаранга айып пул салынган. Белгилей кетсек, малжандыгын кароосуз калтырган жарандарга Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндөгү кодексинин 124-беренесинин негизинде жеке жактарга 5500 сом, юридикалык жактарга 17 миң сом айып пул салынат. Калктуу конуштарда жаныбарларды багуу эрежесин бузуу деген. Ошонун негизинде 5,5 миң сомдон жеке жактарга штраф салдык. Андан сырткары биз 20дай жаранга эскертүү бердик. Артында кайтарып жүргөн мал жандыгы, кой, жылкы жандыктарын кайтарып жүргөн жарандарга. Bir ay içinde төлөбөсө 5,5 миң туум кошулат. Андан кийин сот аткарышы өткөрүп 11 миң болгондо төлөнөт да. Сот аткарышы төлөт. Бүгүн 26 апрелде Жалал Абад шаарындагы жеңиш шес алуу багында Чернобыль кырсыгынын курмандыктары эскерилди. Ага шаардын вице-мэри Гүлбарчын Таштанбекова, шаардык кеңештин төрагасы Нотурлек Орозбаев, апаттын кесепетин жоюуга катышкандар, каза болгондордун жакындары жана мекеме ишканалардын жамааттары катышты. Иш-чарада эстеликке гүл коюлуп, курман болгондорго багышталып Куран окулду. Вице-мэр Гүлбарчын Таштанбекова атомдук электр станциясындагы ири жарылууда калктуу өлкөнүн зор аймагын радиоактивдүү уулануусуна алып келген апатта ден соолугунан ажырап, жакындарын жоготкондорго кайрат күч тилеп, алардын эрдиги элдин элесинде түөлүк каларын белгиледи. Белгилей кетсек, 1986 жылы Украинадагы Чернобыль атомдук электр станциясында болгон жарылуунун кесепеттерин жоюуга Жалал Абад шаарынан 120 адам катышкан. Кыргыз СССРинен 3200 адам, ал эми алардын ичинен Жалал Абад шаарынан 120 адам катышып келген. Азыркы кезде ар түрдүү себептер менен бул жарандардын 19 гана Жалал Абад шаарында жашап келишет. Азыркы Украина Республикасынын Чернобыль шаарында түнкү саат 1-ден 23 мүнөт өткөндө дүйнө жүзүндөгү эң чоң техногендик жарылуулардын бирөөсү болгон. Ошол мезгилде Кыргыз Республикасы дагы Советтер Союзунун катарында болгондугуна байланыштуу бүт жерлерден жоокерлер ошол Чернобыль шаарындагы техногендик жарылуунун кесепеттерин жоюуга катышып келишкен. Жалал Абад шаарында Чернобыль апатынын катышуучуларына ай сайын 1000 сомдон жергиликтүү бийликтен бөлүнүп берилип турат. Андан сырткары республикалык бюджеттен 7000 сомдон айына компенсация берилип турат. 1 апрелден тарта медицина кызматкерлеринин айлык акылары 50%га көтөрүлдү. Бүгүнкү күндө дарыгерлер көбөйтүлгөндөгү алгачкы майналарын алышты. Адистердин айтымында айлык акынын көбөйтүлүшү кадр маселесин чечет дешет. Себеби Жалал Абад облусунда 219 дарыгер жетишпейт. Кененирээк кийинки материалда.
1 апрелден тарта өлкө башчысынын жарлыгы менен социалдык тармакта иштегендердин айлык акылары көбөйтүлдү. Медицина кызматкерлеринин айлык акылары 50%га жогорулатылып, 1 маянасы колго тийди. Сахават Курбанбек кызы 5 жылдан бери үй бүлөлүк дарыгер болуп эмгектенет. Жумушка киргенде алгачкы маянасы 3000дин тегерегинде болгон экен. Эмгек тажрыйбасы жок дарыгерлердин катарында болгондуктан апрелден тарта 18.000ден ашык каражат ала баштаптыр. Андан кейін тисе уже 5000ге көтөрүлдү. 5000ге көтөрүлгөндөн анан кейін былтыр эле президент өз алмашкандан кейін дагы көтөрүп берди. 10.000, 11.000ге чейин чыкты. 100% болуп көтөрүлгөндө. А быйылкы жылкы эсепте көтөрүлгөндө 50% көтөрүлгөндө анда дагы жакшы алдык. Анда уже 15.000ден 20.000ге чейин 5 стаж болгондо айлык алып атабыз уже. Ушул айдын айлыгы өзү эртерээк дагы түштү да, өзү айдын аягында алышат го бардык эле айлыкты. А бизге уже кече уже айлыгыбыз түштү, көрүп алып вообще эле сүйүнүп эле. Былтыр бир ставкама 10.400 алсам, быйыл 15.767 сом алып калдым. Эми ал бул бир ставкабызга да маянаң бардык нерсеге жетип турса, ишиң дагы көңүлдүү болот да. Эч кандай проблема болбойт үйдөчү. Анан айлыгың эч нерсеге жетпей турса, кабагың түшүп турса, ишке албетте тиет таасири. Медициналык кызматкерлердин айлык акылары коэффициенттик көрсөткүч менен көтөрүлгөн. Бирдиктүү төлөм системасына кирген мекемелердин кызматкерлерине банк аркылуу айлык акылары толук которулган. Үй бүлөлүк дарыгерлердин борборунун врачтары услуга леттери менен, категориялары менен бардыгы биригип 18.000 айлык алчу. Азыр жаңы 30 марттан чыккан 182 токтом менен алардын айлыктары бир ставкага азыр 27.244 сомго көтөрүлдү. Алардын ичинде булар биздин үй бүлөлүк дарыгерлер көбүнчө 1,5 ставкада иштешет. Алар бир ставкасы 27.244 сом болсо, 0,5 жарым ставкасы ошол 27.000дин жарымы болот. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду тарабынан толук эсептөөлөр жүргүзүлгөн. Жалал Абад облусундагы бирдиктүү төлөм системасында иштеген мекемелерге ММК фонду тарабынан айлык акы жана соцфондко чегерүүсүнө 200 миллион сом бөлүнгөн. Ошол президенттин жарлыгынан кийин ушул 50%га көтөрүлгөндөн ушундай эсептөөлөр менен берилди. Мынакей буюрса бүгүн саламаттык сактоо мекемелери толук эсептөөлөрдү жүргүзүп, ушул апрель айынын айлык маянасын азыр ошол ар бир медицина кызматкерлерибиздин карталык счетторуна которуп жатышат. Мынакей буюрса ушул жума толук областыбыз боюнча жаңы көтөрүлгөн айлык акы боюнча колдоруна буюрса алышат. Жалал Абад облусу боюнча иммунолог, реаниматолог, анестезиолог, инфекционист жана хирург сыяктуу 219 дарыгер жетишпейт. Адистердин айтымында айлык акынын көтөрүлүшү кадр маселесинин чечилишине жана медициналык кызматтын сапатынын жакшыруусуна өбөлгө түзөт. Эгерде азыркы учурда ушул айлык маяна көбөйбөгөн болсо, анда деген бул жылдан жылга өсө бере турган сан болуп калды да. Бул деген ушул жанагы элибизге медициналык кызмат көрсөтүп аткандын бир сапатын дагы жоготуп коет да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мына медицина кызматкерлери аябай сүйүнүп атышат, кубанып атышат. Ошол өкмөт тарабынан ушундай көңүл бурулуп, бүгүнкү күндө ошо айлык маяналарын көбөйүп атканын. Жалал Абад облусу боюнча 418 медициналык мекеме болсо, 9000ден ашуун медициналык кызматкер эмгектенет. Эске салсак, өткөн 2021 жылы медицина кызматкерлеринин айлык акылары 100%га көтөрүлгөн болчу. Акылай Карабаева, Аскар Мамайтсаков, Регион. Кармашып урушу боюнча спорт чебери Алексей Цепляшин темир жолдогу жүк ташыган 4 вагонду жылдырып Кыргызстанда рекорд койду. Бул тууралуу Кыргыз темир жолу ишканасынын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда иш-чара 22 апрель күнү спортчунун туулган күнүндө өткөн. Ал 40 жашка чыкты. Спортчу жонуна кайыш кур илип чиркешкен 4 вагонду жүгү менен дээрлик 8 метрге чейин жылдырган. Вагондун жүктү кошкондогу жалпы салмагы 100 тонна 150 килограммды түзгөн деп айтылат маалыматта. Цепляшиндин бул сынакка жарым жылдан ашык убакыт даярданганы айтылды. Урматтуу телекөрүүчүлөр, күндөмү маалыматтык программабызды социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Ал үчүн Регион телеканалынын Facebook, Telegram жана YouTube каналдарына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Ошондой эле Одноклассники, ВКонтакте социалдык баракчасынан да көрсөңүздөр болот. Бүгүнкү чыгарылышта мына ушул жаңылыктар толуктады. Кийинки эфирден амандашканча сак-саламатта туруңуздар.